Жөтөл организмдин коргоочу механизми. Жөтөл аркылуу дем алуучу жолдор ар кандай вирустардан, бактериялардан, чаңдардан жана микробтордон тазаланат. Адатта адам кичинекей же чоң болгонуна карабай бир күндө бир нече жолу жөтөлөт. Өзгөчө мындай көрүнүш эртең менен болсо андан кооптонуунун таптакыр кажети жок. Ал эми сасык тумоо, бронхит, ангина, гайморит, суук тийүү, аллергия жана синузит сыяктуу оорулар себепчи болуп, кечкисин же түнкүсүн тамакты оорутуу жана кычыштыруу менен коштолгон жөтөл болсо, албетте дарыланууну талап кылат. Мүнөзүнө жараша жөтөл кургак жана нымдуу болуп эки түргө бөлүнөт. Кургак жөтөл кайсы оору болбосун ал башталарда күтүүсүз пайда болот. Мында адам жөн гана жөтөлө берет. Бул учурда анын дем алуу тутумунан эч кандай суюктук бөлүнүп чыкпайт. Сезгөнү башталып, оору жантанганда гана жөтөлдү шилекей коштошу мүмкүн. Нымдуу жөтөл деп жөтөлгөн сайын дем алуу жолдорунда жана өпкөдө кырылдап шилекейдин, былжырдын, какырыктын бөлүнүп турушу айтылат. Нымдуу жөтөлдү көп учурда кургак жөтөл коштоп жүрөт. Эгер бул абал 3 жумадан созулуп кетсе, анда жөтөлгө себеп болгон оору өнөкөт түргө айланат. Сыркоонун мындай түрүн айыктыруу алда канча кыйын же мүмкүн эмес экени жалпыга белгилүү. Андыктан ар бир адам күтүүсүз башталып, бара-бара кырылдоо, приступ коштоп, кан жана какырык пайда кылып, узакка созулуп кеткен жөтөл менен күрөшкөнү жакшы.